Чарылдап оюнчук талашкан наристелер, аларга мээримин төгө караган апасы, бир караганда башкалардан айырмаланбаган кадимкеле үй бүлө. Бирок 2,5 жаштагы Алинур үчүн бул дүйнө үнсүз, жымжырт. Наристе апасынын үнүн угууга зар, анын мээримин колдору менен кармап көргөндү гана сезет. Карантинде үйдө отуруп калып, мен өзүм атам байкап калды, ушу баланын кубагы укпайт окшойт, атына карабайт дегенде анан мен манер баштадым чынында. Атак эме жок болчу. Эч оюмда жок болчу мындай болот деп. Мындай балдар акылдуу, сезимдүү болот экен. Ушу боюмда бар кезде ушу баламда аябай бир башкача болот деп күтчүм негизичи. Ата апа деген үнү башкача чыгат го деп бир башкача күтчүм. Көрсө Кудайым ушундай нерсени мага башкача алып бериптир. Жаракер, акыл эси ордунда болгон эле кулагы ушу. Наристенин 2 кулагы укпагандыктан дарыгерлер Түркиядан операция жасатуу керектигин айтышкан. Ал үчүн 15.000 АКШ доллары, башкача айтканда 1,2 миллион сомдун тегерегиндеги каражаты керектелет. Атасы күн түн дебей үй бетин көрбөй иштесе, апасы базарлардын бирине сатуучу болуп орношууга мажбур болгон. Ошентсе да тапкан каражат күнүмдүк тиричиликтен ашпайт. Үнү чыгып мындай кескесте мен мама десең ошо бир уккандай болуп кайта мен туура айт да, мам деп видеого да тартып калам кескестечи. Ошо карап берип атам дейм. Эми жөн отура бергенде эмне сиз карап бериңизчи, мен кичине да болсо тыгынчык кылып боло берсин дегенден карашып өтүп атам, ушу карап берем ушу баласын. Апасынын айтымында Алинур наристе болсо да абдан жароокер. Эне бала бири-бирин көз караштан гана түшүнөт. Жетелеп барып көрсөтөт. Алып берем. Оюндагыдай болбой калса тура берет, ошону алып берди. Анан алып бергенден анан сүйүнүп, мынтип, мындай кылып жест көрсөтүп анан оюндагыдай болсо жунчукпай калат. Дарыгерлер наристеге 3 жашка чейин операция жасатса тили да жеңил чыгаарын айтышкан. Алинур да ата-энесинин үнүн угуп, башкалардан кем болбой өмүр сүргүсү келет. Наристенин тагдырына кайдыгер карабаган мекендештер 0700 04 14 14 эл сом номуруна каражат жөнөтсө болот. Учурда ата-энеси үчүн 1 сом да маанилүү. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Хош Бирим жаңылыктары.